Мен Құранды қармап тұрып айтам. Менің еч қачан 2,5 миллиард доллар ақшам жоқ. Мынаке, сіз чынында эле премьер-министр болчусуз убагында экинчи киши биздин мамлекетте. Ушул азыр Кытайдын карызын төлөгөнгө, деги эле ушул олигархтарды, ушул чоң кишилерди куздурганга кандай дагы бир фамилияларды айта аласыз? Ошолор мындай аябай бай деп. Биринчиден, сыймык өтө жаңылат. Кустурам деп. Кустурганга акысы жок. Мамлекет өзү эгерде жеген болсо, коррупцияга катышкан болсо, өзүнүн структуралары бар. Мына ошолор гана талап кыла алышы мүмкүн. Ал эми бул мен кустурам деп элди кооз тутуп, элди алып чыгып, элге бастырып, азыр өзүңөр жүргө бастырып уруштуруп койгон бул болбойт. Бул элди бири-бирине кагылыштырганга чоң коррупционерлердин бир 5 фамилиясын мен айта албайм, айтпайм. Мен билбейм. Бир нерсени айтып коеюн. Бизнестин көзүн көрүп, жаңы бизнести таап, ошонун бутуна коюп, өстүрүп, мына Салымбек Азамат кеткен жигиттерибизге биз мактанышыбыз керек, аларды колдошубуз керек. Ал эми Сыймыктын аракети бул өтө кооптуу, өтө начар, өтө биздин республикабыздагы өнүгүүгө бөгөт кое турган нерсе. Учурдан пайдаланып айтып коеюн, мен декабрь айында Астанага бардым. Ошол убакта кыргыз диаспорасынын өкүлү менен жолуктум. Анан эмне бизнес кылып атасың десем, баарын айтып берди. Мен ошондо айттым. Сен анда Кыргызстанга барбайсыңбы? Ошол ушу бизнестиңди ошол жакта жасабайсыңбы? Эми все-таки патриотусуң да, баары бир тиги кийин келесиң да десем, ал айтты. Мен Кыргызстанга азыр барбайм. Барсам биринчи мамлекеттик органдар, налоговый органдар акча сурашат. Экинчиден, Кыргызстанда криминалитет өнүккөн. Тартып алышат. Үчүнчү, жөнөкөй адамдар өсүп бараткан, жакшы бизнеси бар адамдарды көрө алышпайт. Мына ошондуктан Кыргызстанда стабилдүү, дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетишмейинче мен барбайм деп айтты да. Сыймык болсо, мен билбейм. Ким ага ушинтип үйрөтүп атат, же болбосо алар менен Кудайдан түшкөн Мухаммед пайгамбардын полномочиясын алыптырбы? Андай кылганга туура эмес. Мен ачык айтып коеюн. Экс-премьер-министр катары ачык айтып коеюн. Ким кандай бизнес жасаганын жасаса, өнүктүрүп кетсе, рахмат айтыш керек. Анан дагы бир айтып коеюн. Мына Жумалиев бир дагы жолу бизнес жасабаган деп. Мен айттым башында кандай эле, анан 2005 жылдан 2006 жылдан 2015 жылга депутаттыкка чейин ошол жылдын ичинде 4 чоң производствого киргиздим. Дагы бир Кытай менен ошол Кумтөрдөгү жана Сталин шаар барбы? Ошолорду жасап атабыз. Сиз сөзүңүзгө таянсак, ушундай демилге көтөрүп чыккан өзү туура эмес деп айтып атасыз, туурабы? Мен айтам, тийиштүү, туура эмес. Коррупционерлер туура эмес. жоопко тартылсын. Коррупционер болсо, барбы негизи коррупционерлер бизде? Эми мындай да, коррупционер деген сиздин оюңузча барбы? Мен айтып, мен сага анда түшүндүрүп коеюн. Коррупция деген уюшкандык менен мамлекеттик бюджеттик акчаны мен билем аны. Жакшы билем аны. Урдап алгандарды, коррупция дейт. Коррупционерлер барбы? Мен билбейм. Кыргызстанда мен өзүм үчүн жооп берем. Өзүм үчүн жооп берем. Ошондуктан ошол силер бараткан жол бул сөз түрдө кагылышууга алып келет. Мен айтты, айтпады дебесин. Ошондуктан этият болгула. Ошол сиз кагылышуу болот деп айтып атпайсызбы? Ошондо ошол байлар менен кедейлер кагышабы же ким кагышат? Жок, силер айтып атпайсыңар. Мына тиги ошол эле Сыймык айтып атат. Ой балдар, давай чыккыла.
барабыз дагы анан кийин Жумалиевдин үйүнө кирип тиги нотариус алып барып жаздырып алабыз дейт. Ким полномочия берди ага? Ким берди? Кимден алып тур ошондой полномочияны? Эгерде сот чечсе, мына отургузгандардын көпчүлүк имуществосын соттун чечимине алып атат. Соттон башка эч ким бирөөнүн имуществосуна киргенге болбойт. Акысы жок. Закон ченемдүү гана, мыйзам ченемдүү гана тиги мыйзам ченемдүү жашашыбыз керек. Уна ошолордун баары канча мындай миллионго жетеби, миллион долларга? Жок, жетпейт. 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 Демек, так жообуңуз сыймык айткандай миллиардтар эмес, 1 миллионго дагы жетпеген байлыгыңыз эле бар турбайбы? Экинчи суроом, ал дагы ушул социалдык баракчама келди. Дароо эле Мелис, сен ушул намаз окуйсуң өзүң, даарат алып туруп, ыйык Куранды алып туруп, Кубанычбек байкеге карматчы дейт. Айтсын, мен ушунча жылдан бери абдан чоң кызматтарды аркалап келгенмин. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин. Коррупцияга жол берген эмесмин. Пара алган эмесмин. Чет мамлекетте эч кандай мүлкүм жок деп ушундай Сыймык Жапекеев айткандай бир топ миллион долларым, миллиард деп айтпай эле койдум, миллион долларым жок деп элдин алдында айта аласызбы деп мынакей мен өзүм менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей ыйык Куранды мен ала келдим аманат катары. Ушул жерден сиз айтсаңыз, азыр мен сүйлөп бүтөйүн до конца. Ушул ыйык Куранды ыйык орозо убагында колуңузга кармап, кыргыз элинин алдында мен эч качан ушундай коррупцияга малынган эмесмин. Мен таза иштеп келатам. Жанагы айтпадыңызбы, инилериңиз чоң бизнестери бар экен, ошолорго эч качан мындай көмөктөшкөн эмесмин премьер-министр убагында, аппаратты жетектеп убагында. Деги эле ушул мен ак мындай агыман ушунун баарын тапкан деп ушуну айта аласызбы? Бирок мынакей эгерде сиз калп айтып койсоңуз, мен мына ини катары айтып атам да, ушул ыйык орозо убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болбосун, так, эң таза жана эч кимге акырат келтирбеген таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчүлүштүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Куранды карматып айтам. Менин эч качан 2,5 миллиард доллар акчам жок. Андайды апыртып жаткан, ошол эгерде Кудай болсо, ошол сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн. Уят болот.
Коррупцияга аралашкан эмессиз эч качан. Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. 1 миллион доллардан ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым мен сага. Жок, ошол айтып коюңуз дагы. 1 миллион доллардан бүгүнкү күндө мына ашык байлыгыңыз жок. ооба 1 миллиондан ашык байлыгым жок. Эми мусулманчылыкта бир шарт бар. Бул Куранды кармаш арзан нерсе эмес. Экинчи андан оор бирөөнүз бар, жанагы калп үчүн мүрзөнү тегереткен бир шарт бар да. Ушинтип эфирде элдин алдында туруп ушунчалык катуу нерсеге чейин жетпесеңиздер болмок. Мен сиздерге калыс катар айтып атам. Бирөөңүздөргө кошомат, бирөөңүздөргө тарткан жокмун. Бирок